Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы урматтуу достор, биздин баракчанын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге дистанттык ыкма аркылуу жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн квалификациясын жогорулатуу курсуна кандай кылып каттоо барагын толтурабыз. Мына ушул тууралуу сиздерге маалымат бере кетмекчибиз. Бул боюнча сиздер номер 4 тиркемеге назар саласыздар. Бул каттоо барагы. Эгерде бул каттоо барагын мен кайдан аламын деп турган болсоңуз, эч кандай ойлонууга негиз жок. Ал анткени мен тиешелүү тиркемелердин бардыгын ушул видеонун алдына описанияга калтырамын. Ошол описаниядагы шилтеме аркылуу сиз ушул тиркемелерди көчүрүп алсаңыздар болот. Каттоо барагын көчүрүп алган соң, принтер аркылуу каттоо барагын ак кагазга чыгарабыз. Эгерде сизде принтер жок болсо, башкача айтканда кагазга чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда A4 өлчөмүндөгү аппак болгон листке дал ушул бөлүмдөрдү чийип, андан кийин толтурсаңыз болот. Каттоо барагын колубузга алгандан кийин ар бир бөлүмгө бирден гана тамга жазабыз, болгондо дагы басма түрүндө. Андай болсо мен сиздерге каттоо барагын кандай таризде толтурабыз, ошол боюнча жалпы маалымат бере кетейин. Биринчи бөлүмдө Шамырзаев Илгиз Каныбекович деп жазамын. Ар бир бөлүмгө бирден тамга. Экинчи бөлүмдө туулган айымды, күнүмдү, жылымды сурап жатат. 16/01/1993. Үчүнчү бөлүмдө паспортумдун номерин жазамын, сериясын жазамын. Төртүнчү бөлүмдө мен эркек болгондуктан эркек деген жерге атайын чымчыкча коёмун. Эгерде сиздер эжеке болсоңуздар, анда бул жерге чымчыкча коесуздар. Менин жалпы иш тажрыйбам канча жана педагогикалык иш тажрыйбам канча? Меники экөөсү бирдей эле. Мисалы, бул жерге жалпы иш тажрыйбам 10 болсо, педагогикалык балким 8дир. Мына ошол нерсеге маани бересиздер. Бул жерге жалпы тажрыйбаңыз ошондо, бул жерге педагогикалык тажрыйбаңыз гана жазылат. Угуучунун кызматы. Бул жерге кыргыз тили деймин. Облусу мен Ош шаарында болгондуктан, Ош облусунда болгондуктан Ош деймин. Сиздер Бишкек болсо жана башка болсо, ошого жараша бул жерди толтурасыздар. Ош, районум Ак Тилек, шаарым Айылым. Бул жер шаар болгондуктан мен Ош деп гана коем. Болду. Жашаган дарегим Ак Тилек 3445. 11-чи байланыш номерим 0779 74 86 93. Gmail дарегимди жазам бул жерге. Эгерде сиздер Gmail дарегим барбы, мен бул дарекке катталганмынбы деген болсоңуздар, анда ушул тууралуу сиздерге маалымат бере кетейин. Бул үчүн сиздер телефонуңуздардын Play Market бөлүмүн басасыздар. Play Market бөлүмүнө киргенде экрандын оң жак бурчунда жогору тарапта мындай тегерек жер чыгат. Мен сүрөт коюп койгондугум үчүн сүрөт чыгып жатат. Сиздерде балким бир жазуу, ар кандай түстөр чыгышы мүмкүн. Ошол бөлүмдү басканда бул жерден сиздердин электрондук дарек чыгат. Дал ушул электрондук дарегиңизди анкетага жазасыз. Бул электрондук дарек аркылуу башка адамдарга кат жөнөтүшүңүз мүмкүн жана кат алышыңыз мүмкүн. Бул дарегиңизди электрондук каттоо барагына жазгандан кийин келүүчү жоопту уюлдук телефонуңуздун мына бул бөлүмүнөн күтөсүз. Сиздин ушул почтаңызга атайын уюштуруучулар тарабынан нускамалар келет. Ушул жерден кабар алып турасыз. Мына ушул Gmail дарегиңизди бул жерге жазасыз. Кесиптик билими тууралуу маалымат. Мисалы, мен Кыргыз Өзбек университетинен бүткөндүктөн бул жерге Кыргыз Өзбек университети деп жазамын. 2016-жылы бүткөм, 2016 деп жазам. Направление кыргыз тили жана адабияты. Дипломумдун квалификациясы боюнча мен мугалиммин. 15-чи бөлүмгө келебиз. Мен 5 жыл окугам. Мисалы, бул жерге чымчыкча коем. Атайын орто билимдүү, бакалавр жана магистратура. Өзүңүздөргө тиешелүү жерге чымчыкча коесуздар. 16-чыда мен иштеген мектептин толук аталышы. Номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицей деп жазамын.
директордун же директордун орун басарынын толук аты жөнү мисалы Музулманов Мелис Узенович, Музулманов Мелисбек Узенович деп бул жерге номерин жазып коюшум керек болот. 17 бөлүмдө баарыңыздар эле аралаш деген бөлүмдүн тушуна чымчыкча коесуздар. 18-де эгерде сиздер мамлекеттик билим берүү мекемелеринде иштесеңиздер акысыз деген бөлүмдү басасыздар. Курс сиздер үчүн акысыз болгону сертификат үчүн тиешелүү көрсөтүлгөн даректер аркылуу 130 сом сертификат үчүн төлөйсүздөр. Ал эми жеке менчик мектептери үчүн акы төлөнүүчү деген жерге чымчыкча коюлат. 19-да билим берүү программасынын модулунун аталышы. Мисалы мен кыргыз тили жана адабиятынан сабак бергендиктен бул жерге кыргыз тили жана адабияты деп коем. Эгерде сиз физика мугалим болсоңуз физика, география, биология деп жазып коюшуңуз керек болот. 20 бөлүмдө мен кайрадан толук аты жөнүмдү жазышым керек. Мен Шамырзаев Илгиз Каныбекович. Бүгүнкү датаны жазам. Толтурган датаны, андан кийин аты жөнүмдү, анан бул жерге колумду коем. 21 бөлүмдө толтурулган күнү, дал ушул каттоо барагы кайсыл күнү толтурулуп жатат. Бүгүн 19 болсо 19/04/2020 дейм. Эскертүү. Кайсыл күнү толтуруп жаткан болсоңуз, дал ошол күндү гана жазышыңыз керек. Сиз 20-сы толтурасызбы, 21, 22 толтурасызбы, айтор толтурган күнүңүздү бул жерге жазасыз. Андан кийин акырында кол коесуз. Кол койгондон кийин сиздин каттоо баракча болду. 22 бөлүмгө эч кандай сиздин тиешеңиз жок. Бул экинчи тарап жактан толтурулуучу бөлүм. Кол койгондон кийин эми эмне кылабыз? Биздин каттоо бүттү. Эгерде сиздин принтериңиз бар болсо, анда сканер кыласыз. Дал ушул тиркемени паспортуңуздун эки тарабын сканерлеп, бул дарекке жөнөтөсүз. Мына бул дарекке жөнөтөсүз. Электрондук дарек аркылуу. Ал эми сизде эч кандай сканерге дагы мүмкүнчүлүк жок болсо, анда паспортуңуздун эки тарабын кошуп, тиркемени сапаттуу кылып сүрөткө тартасыз жана WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүз дагы болот. Бул каттоо барагын жөнөткөндөн кийин гана сиздердин электрондук дарегиңиздерге квалификацияны жогорулатуу курсунан аралыктан окуу форматында кантип өтүү керектигинин кат нускамасы келет. Көңүл буруңуз, кат нускамага ылайык окууну баштоо үчүн сиз каттоо барагын, логин, пароль жана башкаларды түзүшүңүз керек болот. Башкача айтканда, бул аралыктан окутуу порталына катталасыз. Кандай кылып бул порталга туура катталабыз? Бул боюнча биз ушул эле видеобуздун экинчи бөлүгүндө сиздерге маалымат беребиз. Бүгүнкү маалыматыбыз мына ушулардан гана турат. Ал эми порталга туура катталуу үчүн биздин кийинки видеону көрсөңүздөр болот. Тиешелүү тиркемелер, тиешелүү даректер аркылуу ушул видеонун алдынан описанияга караңыздар жана ырдуу шилтемелер аркылуу билип алсаңыздар болот.